Bir қарызы көп, қарызын төлей албай жүрген bir киши қарыздарын жабыш үчүн колунда бар соодагер кишиге келип акча сурайт. Қарыздарымды жаап турайын, 500 динар берип туруңуз деп 500 динар сурайт. Соодагер киши жана карыз алган киши экөө белгилүү бир убакытты белгилеп, ошол убакытта бересиң деп 500 динарды колуна карматат. Жанагы киши акчаны алып, карыздардын баарын берип жабат. Бирок баары бир 500 динар карыз боюнча кала берет. Күндөр, айлар өтүп, экөө белгилеген убакыт, күн келет. Акчанын ээси соодагер киши келип, акчамды бересиңби? Убакыт келди деп сурайт. Карыз алган киши айтат: Алланын аты менен касам ичип айтам, менин жанымда эч нерсе жок. Сенин карызыңды төлөй албайм деп мойнуна алат. Карыз берген соодагер киши азыркы тил менен айтканда сотко, казыга кайрылат. Ал казы кабар уккандан кийин карыз алган кишини камоого буйруйт. Ал кишини камайт. Кеч киргенде жанагы киши казыга кайрылып, карыз алган киши, камактагы киши казыга кайрылып айтат: Мени эртеңкиге чейин кой берсеңиз, барып үй бүлөмө, аялыма барып, ушинтип карызымды төлөй албай камалып калдым деп аларга кабар берип, келүүмө уруксат бериңиз деп уруксат сурайт. Казы айтат: Сен бияктан чыгып кетсең, кайра келишиңе кандай кепилдик бар деп сурайт. Карыз алган киши бир саамга ойлоно түшүп айтат: Менин кепилдигим Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дейт. Эгер мен убадама турбай кайра эртең менен кайтып келбесем, анда мен Пайгамбарыбыздын үммөтүнөн эмесмин деп Пайгамбарыбызды кепилдикке коюп айтат. Казы деген өтө акылдуу, кыракы, көргөч киши болгондуктан анын чын жүрөктөн айтып атканына көңүлү түшүп, ал кишини кой берет. Карыз алган киши үйүнө келип, аялына болгон окуянын баарын айтып берет. Ушинтип карыз алып, төлөй албай азыр камактамын деп айтат. Аялы таң калып: Анда сен бул жака кантип келдиң? Сени кантип коюп жиберишти камакта болсоң дейт. Таң калыштуу суроо менен кайрылат. Айтат: Мен ортого кепилдикке Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды коюп келдим. Эгер эртең менен кайра барбасам, мен Пайгамбарыбыздын үммөтүнөн эмесмин деп Пайгамбарыбызды кепилдикке коюп келдим дейт. Ошондо Алла Таала аялынын жүрөгүнө, көдүнүнө ушундай илхам салат. Аялы мынтип айтат: Кел, эгер сен ортого кепилдикке Пайгамбарыбызды коюп, кепилдикке коюп келген болсоң, анда Пайгамбарыбызга экөөбүз чогуу салават айталы дейт. Экөө чогулуп уктаганга чейин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтып укташат. Карыз алып үйүнө келген киши, салават айтып уктаган киши түшүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көрөт. Пайгамбарыбыз айтат карыз алган кишиге: Сен эртең менен туруп, шаардын башчысына, акимге барып айт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сага салам айтты. Жана менин карызымды төлөп берет экенсиң деп айт дейт. Пайгамбарыбыз айтты деген дейт. Эгер кандай далилиң бар буга Пайгамбарыбыз айткандыгына, кандай далилиң бар деп сураса, сен айткын: Сен, эй аким, шаардын башчысы, күн сайын Пайгамбарыбызга 1000 салават айтат экенсиң. Бирок кечеги акыркы түнү салаваттын санынан адашып калыпсың. Ошол салаваттың толук 1000 боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жетиптир. Ошентип айтып койгон дейт. Эки белгиси ушул дейт. Эртең менен туруп, Пайгамбарыбыз айткандай, шаардын башчысына барат. Барып айтат: Алланын элчиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сага салам жолдоду. Жана менин карызымды төлөп берериңди айтты. Төлөп берет экенсиң деди, дейт. Анда
пайғамбарымыз айтқандай эле шаардын башчысы айтат, кандай далилиң бар дейт. Баягы киши айтат, сен күн сайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 1000 салават айтат экенсиң, 1000 жолу. Бирок кечеги акыркы кечеңде сен салаваттын санынан адашып калгандыктан кайра толуктапсың, ошол салаватың пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жетиптир. Мен ушундай эки белигим бар, эки далилим бар дейт. Көзүнө жаш толгон жанагы киши туура айтасың дейт. Эми элестетиңиз, сиз кандай бир садака кыласызбы, зикир кыласызбы, салават айтасызбы, намаз окуйсузбу, орозо кыласызбы, орозо кармайсызбы, ажыга барып же умра амалдарын кыласызбы? Кайсы бир амалыңызды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул амалың кабыл болду, Алла Таалага жетти деп айтса, бул эмне деген сүйүнүч, эмне деген жакшы кабар. Көзүнө жаш тегеренип сүйүнгөнүнөн 500 динарды берет. Бул карыздарымды барып жап. А бул дагы деп өзүн 500 динарды мамлекеттин акчасынан, бюджеттен алып берет. Өзүнүн жанынан, өзүнүн жеке байлыгынан 2,5 миң динарды колуна карматат. Бул менден сага дейт. 500 динарды алып казыга барат. Казыга кирсе, казынын көзү ыйлай берип, кызарып, жанагы карыздар кишини күтүп отурган экен. Айтат, сенин берекең менен, сенин шарапатың менен мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түш көрдүм. Түшүмдө айтты, эгер сен бул карыздар бир тууганыңдын карызын кутулууга жардам берсең, акыретиңде биз өз кепилдигибизге мойнубузга алабыз деп айтты. Деп жанынан 500 динарды колуна берет. Аңгыча эле эшик тыкылдап, карыз берген киши соодагер киши кирип келет. Кирип келип эле жанагы карыз алган кишинин бешенесинен өп, сүйүнгөнүнөн ыйлап айтат, сенин берекең менен, шарапатың менен мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түш көрдүм. Түшүмдө пайгамбарыбыз айтты, эгер сен ушул карыз алган кишинин карызын кечип кетсең, акыретте бейишке кирүүңө ушул нерсе сага жетиштүү болот деп пайгамбарыбыз айтты деп сүйүнүп, көзүнө жаш тегеренип, колуна дагы 500 динарды карматат. Ошентип 500 динар карызы бар киши аягында карыздарынан да кутулуп, кошумча 4000 динар менен үйүнө кайткан экен. Бул кишинин карыздарынан кутулуп, кошумча 4000 динарга жетишини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көп салават айтканын берекеси менен болду. Эгер сиздин дагы карызыңыз көп болуп, ооруңуз болсо, же жакындарыңыз менен, бир туугандарыңыз менен мамилеңиз жакшы болбой атса, ишиңиз жүрүшпөй атса, перзенттүү боло албай атсаңыз, кандайдыр бир башыңызда кыйынчылык болсо, жакын кишиңиз, досуңуз, бир тууганыңыз ооруп жаткан болсо, жүрөгүңүз кысылып аткан болсо, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам, салават айтыңыз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима дейт. Саллаллаху алейхи вассалам. Чындыгында Аллах, анын периштелери пайгамбарга салам, салаваттарды айтат. Силер дагы о ыйман келтиргендер пайгамбарга салам, салаватты жолдогула деп айтат. Андыктан урматтуу мени көрүп жаткан бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып коюңуз. Саллаллаху алейхи вассалам.